Ош эл аралык аэропортунун кызматкерлери жүргүнчүлөрдүн жүктөрүн ачып көрүшөт. Мындай пикирди Ош Москва каттамы менен учуп келген жүргүнчүлөрдүн бири билдирди. Айтымында 991 каттамдагы 5-6 адамдын жүгү тинтилген. Аны байкаган жүргүнчүлөр аэропорт кызматкерлерине нааразы болуп кайрылышкан, бирок жооп ала алган эмес. Аба майданда жүктөргө чын эле тинтүү жүргүзүлөбү? Кабарчыбыз Эрмек Муратбек уулу иликтеп көргөн. 8 февраль күнү Москва-Ош аба каттамындагы жүргүнчүлөрдүн жүктөрүн аэропорт кызматкерлери тинтип көрүшкөн. Мындай пикирди ошол каттамда учуп келген жүргүнчү Айгүл Атабекова айтат. Анын билдирүүсүндө Москва аэропортунда жүк клёнкага оролуп тапшырылса, бул жактан анысы жок болуп калган. Ошондой эле 5-6 адамдын баштыгындагы буюмдар башаламан абалда чыккан. Ичин сразу карап эле ачсам, бүт кийимдерим чачылган, буюм теримдерим ордунда эмес. Таттуу тарап алган болчумун, ошонун баардыгы чачылган бойдон турат да. Аябай жиним келди дагы, зеним кейди дагы, ошол жерде турган, ошол жерде кызматкерлерге кайрылдым да. Менин чемоданым келди, бирок сыртындагы эч кандай оролмосу жок эле, ачылган, чачылган бойдон келди. Кимге кайрылсам болот дедим. Десем, тиги жака кайрылыңыз, бул жака кайрылыңыз дейт да. Ал жака кайрылсам да, бул жака кайрылсам да, мен билбейм. Анан кийин тигил бунусун деп бири-бирине шылтап атышты. Аэропорт кызматкерлеринин мындай кылыгына нааразы болгон жүргүнчүлөр аба майдандын адистерине кайрылышкан, бирок эч ким түшүндүрмө берген эмес. Мындан улам жүргүнчүлөрдүн бири аба майдан жетекчилигине арыз менен кайрылганы турат. Буларды билдирген Айгүл Атабекова. Ош аба майданы эл аралык деген статуска ээ болгону менен тейлөө сапаты начар экенин кошумчалап өттү. Мурдагы учурда Ошто КамАЗ менен алып келип коет эле, жүгүңү төгүп коет эле, ошол жерден алып кетет эле. Азыркы келгенимде көрдүм, лента коюптур, бирок лентасы бүт бардын чыгарбайт. Бир сумка алынмай сайын кечке айлана берет экен, башка жүктөр түшүрүлбөйт экен. Мисалы үчүн мен өзүм күбө болдум, бирөөнүн коробкасы микроволновка алып келген экен. Анысы ошол 4 жолу айланды да. Ошону бирөө алып коймой сайын бир да чемодан коюлган жок ал жердечи. Буга чейин деле Ош эл аралык аэропортундагы тейлөө сапатына жүргүнчүлөр тарабынан нааразычылыктар айтылып келген. Элдердин айтымында Орусиядан Ош аркылуу каттаган Тажикстан жана Өзбекстан жарандарына аэропорт кызматкерлери орой мамиле кылышат. Ошондой эле Туркиядан келген жүктөр Ош аба майданында тинтилген учурлар көп кездешет. Жүргүнчүлөрдү канчайын көп тейлей албайт да. Бирде самолет кеч келип калат, эти келип калат. Адамдар билетине күйүп калган болуп атат. Биз тагда иштейбиз да Россияда. Россияныкы башкача, Кыргызстандыкы башкача. Талапка жооп бербейт ал жагы. Эми ол бизге ол караңгы нерсе. Себеби онар ичкериден алып келет. Ал жака мындай сырттагы адамдарды киргизбейт. Аэропорттун жүк өткөрүүчү жолчосунда көзөмөл камералары бар. Жүктөрү тинтилген жарандар жетекчиликке кат аркылуу кайрылса, маселени чечүү мүмкүн дейт аба майдан кызматкерлери. Мыйзам боюнча ЭАЭПке мүчө өлкөдөн келген жүргүнчүлөрдүн жүктөрүн аэропортто текшерилбейт. 8 февралда жаралган маселе тууралуу аэропорттун басма сөз кызматы мындайча комментарий берди. 8 февралда Ош аэропортундагы жүктөрдүн ачылып калганына аэропорт кызматкерлеринин тиешеси жок. Алардын жүктөрүн Москвада ачып текшерип көрүшсө керек. Себеби алар шек жараткан баштыктарды ачып текшеришет. Ал эми Ошко Москвадан күнүнө көп рейс келет. Аба майдандын кызматкерлери бирөөнүн жүктөрүн текшергенин убактысы да жок. Мындай маселе аэропортто көп катталып турат. Көйгөй жаралган учурда жарандар аэропорт жетекчилигине кайрылышы керек болчу. Ош эл аралык аэропорту Манас аэропортунун Оштогу филиалы. Аба майдандан көбүнчөсү Орусия, Туркия жана Кытай сыяктуу өлкөлөргө авиа каттамдар жүрүп, күнүнө миңдей жүргүнчүнү тейлейт. Эрмек Муратбек уулу, Арыген Калыбек уулу, Ынтымак.